Кутман кечиңиздер менен калк кадырын, калк каада салтын кастарлап көкүрөгүндө кармап жүргөн калың кыргыз журтчулугу бүгүн бир керемет күндөрдүн бири, сейреп кездеше турган күндөр. Ким менен достошсо, ошонун кадырына жетет дейт. Мен ошол соңку кездерде, соңку мезгилдерде кыргыз адабиятына, кыргыз өнөрүнө, кыргыз маданиятына чоң салымын кошкон инсандардын ушундай бир байма-бай эскерүү кечелери же ушундай бир торколуу тойлору өтүп атканда мен ошол Сүйүн Сапарбек уулуна өзгөчө ыраазычылык айтып койгум келет. Биздин мамлекеттик катчыга, себеп өзү да ушул өнөр адамы. Жанакы ишкер адамдар келсе, жалаң ишкерлерди көтөрөт экен. Банкир келсе, акчалууларды көтөрөт экен. Ким келсе ошол өзүнө окшошторду көтөрөт экен. Мен дайыма айтып келем, кыргыз мамлекеттин дүйнөгө таанаткан бул кыргыздын каарыбаган, эч кайсы жерде аксабаган бул улуу маданияты. Биз маданият менен гана сыймыктанабыз. Мына ошол башка элде жок манасчы дастанчылар. Ошол мезгилде Суке өзгөчө көңүл буруп келет сизге рахмат. Мына ушунун баардыгы сиздин аркаңыздан деп эсептейбиз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Ана дене жокемди айтып отурсак, өмүр деген учкан куш деп бекер айтпайт экен, бала кезде сезбейт экенбиз. Кече эле ушул жокем 50-гө чыкканда биз экөөбүз аябай бир керемет күндөрдү өткөргөн элек. Ушул райондун акимчилиги менен, жергиликтүү кеңештин депутаттары менен мен жаңы шайланган депутат элем. Азыр карасам 25 жыл учуп кетти. Түк көзгө илинбеген бойдон кетип калыптыр. Андан кийин биз ушул жокем экөөбүз дагы раматылык болуп кетти. Токон Ишбаев, Арзиет Бедияров болуп далай айылдарды кыдырдык. 15 жыл башта эле. Бул кайдан чыккан чыгармалар десе, жокемдин жанагы сары кызына да, кара кызына дагы, бою узунуна, бою кыскасына баарына ошол жыйындар себепчи болот экен да. Ошондо эми бүгүн Жолболду эке, мына залды карасаңыз, сарысы да, карасы да, агы да, көгү да бүтүн бар экен. Адатта ушундай кечелерди өткөрүп атканда, жана маданият министрибиздин орун басары айткандай, киши көкүрөгү зыркырап келет да. Кандай киши келет болду экен? Эл келет болду экен деп. Мына ошол Жолболду эке, сиз бактылуу инсансыз деп айтып аткандарыбыздын себеби могул залга киши батпайт. Киши батпайт. Азыр тойго сүйлөсөм келбей турган заманда жокемдин ырын угабыз, өзүн көрөбүз деп келип отургандары, сүрүлүп келип отургандары бул соңку эчен жылдардан бери болуп келаткан сейрек окуя. Жолболду эке, сиз кыргыз маданиятында жана жогорудагылар айтып өттү, жеңи жокты тирилтип келдиңиз деп. Мен бир гана нерсени баса белгилеп кетем. Ушул көзү өтүп кеткен кишинин аркасынан жоктоону комузга салып, биринчи ушул топ бузуп, ушул жанрды жаратканда ушул Жолболду Алыбаев агабыз болот. Себеп Бекмамат Осмонов кеткендеки Бекмаматты жоктоп ырдагандагырын ушул кезге чейин көздөн жаш кылт этип, ушул кезге чейин кастарлап болуп келишет. Адамдын заткарлыгын кийин сиздин жолуңузду улап мына Элмирбек Иманалиев чикемди айтканда дал ушул Жолболду Алыбаевдин 90-жылдардагы образдары эске келет. Абсамат Масалиевди жоктоп ырдаганы дал ошол сиздин салып кеткен чыйыр жолуңуздун уландысы Жолболду экен. Аман болуңуз, бар болуңуз. Сизди айтып атат го, жанагы бүгүнкү күндүн барпысы деп Азамат иним айтып өттү. Кээде көзү ачык туруп көрө албаганды көөдөн менен көрүп, көөдөн менен сүйүп, көөдөн менен баа берип келген инсансыз. Сиздин көзүңүз көптөгөн кишилерге караганда ачыгыраак. Бар болуңуз, аман болуңуз, 80 жылдыгыңызда ушул жерде тойлогонду насип эткен болсун. Рахмат.